төгөлбөй токтогуч ушул иштен ойлоп жүргөн ойдун, кыялдын, пландын бир убакыт сааты чыкты окшойт. Бүгүн сиз менен сиз жөнүндө, жалпы турмуш жөнүндө, өмүр жөнүндө, замандаштар жөнүндө сүйлөшкүбүз келет. Сиздин ойлоруңуз, сиздин мындай коомго тийгизген таасириңиз, сиздин көз караштар, мен ойлойм, бул көп кишиге керек. Көп кишиге керек. Айрым учурда адам өзүнүн мындай баркын билбейт. Адамдын өзүнүн мындай карааны, жүргөнү, айтканы, дегени кээде аябай эле адамга мындай күч-кубат берет. Мен ойлойм, биздин бүгүнкү маек ушул көптөгөн көрөрмандар үчүн кызыктуу болот деп ойлойм. Тема сиз. Мен мисалы айылга бир 2 айда бир барбасам буулугуп кетем. Айылга бат-бат барып турушум керек. Айылда деле азыр эми эч ким деле жок, баягы туугандардын балдары бар, ата-энеңдин үйү бар, ошого барып бир түнүп алып анан жеңилдеп алып кайра келе бересиң. Анан ойлойм, ушул биздин муун, биздин курактагылардын баары эле ушундай болсо керек депчи. Айтыңызчы, сиз өзүңүз төрөлгөн ушул Талас районунун Көпүрө базар айылын сүрөттөп бериңизчи. Сиздин сүрөттөөңүз менен анан биз дагы көргүбүз келет да. Азыркы баш аягы ат чабым болуп созулуп аткан чоң каракол бир кездеги колхоз Көпүрө базар айылы 1959-жылга чейин 7 жерде чачылып аткан 7 колхоз болчу. Ортолору 20 чакырымга чейин алыс. 59-жылы ирилештирди да. Анан ошо азыркы биздин айыл турган жерде бир эле колхоз бар болчу мурда. Кийин калганынын баарын туш-туштан алып келип турган ошол жерге жийди. Ошон үчүн бул абдан чоң колхоз болду да, чоң айыл болду. Бул жерде 2 шайлоо участогу бар да. Ушундан эле билсе болот да кандай чоң айыл экенин. Анан ирилешкендин жакшы жери балдар жердин түбүнөн келип окубай жакын болуп калды мектебибиз. Анан электр энергиясы келди. Биринчи ал бизге Токтогул КЭС сыяктуу жактан келген жок. Бир дизель генератор алып келишти да. Ошол бир генератор бүт айылды камсыз кылат экен. Анан радио келди. Эми биз үчүн бул ушундуктай эле бир цивилизациянын укмуш өзгөрүүсү болду да. Ушундук заманга туш болдук да. Жанагы элдин ошо кездеги маанайы абдан жакшы эле да. Согуштан кийин кыйналып, анан жаңыдан ирденип келаткан элге ошол светтин келгени, радионун келгени, анан отурукташып, стандарт үйлөрдүн салына башташы, көчөлөр, көчөдөгү жарыктар, баягы 5-7 чырак менен жашап жүргөн кишилер биз үчүн эми укмуш эле болду. Биз алгачкы келген полуторка машинени да көрүп калдык. Алгачкы келген картошка менен помидорлорду да көрдүк да. Мен качанкы казакмын. Мен ушунун баарын көрдүм да, биринчи жолу келгенин чын эле. Анан таң калам да, ушу кыска убакытта укмуш болду да, космоско чейин учуп кетти адамзат. Биз бир укмуш доорго туш болдук деп ойлойм да, биз баарын көрдүк да. Кылымдын тогошконун, 1000 жылдыктын тогошконун, адамзаттын мына технологиялык прогресси, өнүгүшү, эми ушундуктун баары чыкты. Мына азыркы күндөгү ушу чөнтөк телефондор атам замандан бери келаткандай көрүнсө керек азыркы балдарга. Жок, бир кичекей бала чоң апасынан сурап атпайбы? Сиздин учурда сотка бар беле? Жок дейт. iPhone тиги бар беле? Компьютер бар беле? Жок. Тиги сураса бар эле, жок десе. Сиз динозаврды көрдүңүз беле деп сурап атпайбы? Ошол сыяктуу биз кечээ эле ушул жашоону көрүп турганбыз. Биздин айылда оорукана да жок болчу, свет да жок, радио да жок, кезиттерден бир гана Кыргызстан пионери келчү. Мен 6 жашымда ушу элдин мына маалыматка аябай суусап турганын ошондо көргөм да. Ушу Кыргызстан пионерин жанагы бардык өлкөлөрдүн пролетарлары бириккиле деп баштайт эң башында. Ошондон эң акыркы телефонуна чейин окутушат. Мен 6 жашымда окуп берем кемпир-чалдарга. Эми анын ичинде канчалык кабарлардын мааниси бар жок билбейм. Мен аны түшүнүп деле окубайм. Тамга тааныйм, ошон үчүн окуп берем да. Биздин айылга келген жападан жалгыз кабарчыбыз, жарчыбыз ошол Кыргызстан пионери болчу. Андан башка кез келчү эмес. Китептер да жок. Анан бир күнү Манастын 3 томдугу келди. Манас Семетей Сейтек.
Ал айылдагыларынан тамга таанаган балдардын баарына ошол 3 томдукту окута баштады. Манасты окудуң беле деп сурап калышат да. Мен айтам, мен 6 жашымда эле окуганмын, 3 томдугун бүт. Өзүм жадап да бүтчүмүн, ии айланайын окуй бер дейт, көрсө тигилер түшүнүп атат экен, мен түшүнбөйм маанисин. Анан тажайм. Баары бир окутат, окуйм, ошол бетти бүктөп коем, эртеси кайра баштайбыз. Ушу мектепке чейин эле окутуп салышты да. Сиз жашаган үй айылдын кайсы тарабында эле? Биз жашаган үй азыркы турган айылдан жогору Жоо Жүрөк деген тоо бар, ошонун түбүндө болчу. Анан биз ошол жактан келип окучубуз. Ал кезде кыш узак болор эле, кар калың жаайт эле. Биз колубузга анда азыркыдай портфелдер жок, таар баштыктарыбыз көтөрчүбүз баарыбыз. Ошону колго көтөрө алчу эмеспиз, анткени карга тийип калчу да, биздин тизебизден өйдө кар болор эле. Ошон үчүн биз аны кыска асынчыбыз, колтугубузда жүрчү дайыма. Анан баягы сыя челектер. Ушу азыркы айылды карап отуруп, мунун өткөнүн эстейм да. Азыр дүпүйгөн токой баштан аяк кирип эле эс ала бергин келе турган токой бар. Ушу токой демекчи, токойдун идеясын 7-класс окуп жүргөндө биз айттык да. Мен Тимур командасынын командири болчумун. Анан баягы үйлөрдүн артын булгабагыла, туалет коюш керек деп, улам башкармага киребиз. Туалет койдуруп бериңиз. Себеби бизге табыштайт, үйдүн артын бар тазалыгын карагыла деп. Анан бир күнү келип бир чоң кишиге чекчеңдеп атабыз да. Эмне үйдүн артына барасыңар, тигиндей мындай деп. Анан айтты, бала бери карачы, кайка барайын деди. Анан биз туруп калдык, эмне айтарыбызды билбей. Анан келип башкармага айттык, тиги Барнаев деген прораб бар эле, ушуга туалет жасап бериңизчи, биз балдар орнотолук деп. Анан жыгаш туалеттерди баштадык. Биз айылыбыздын өнүгүшүнө өзүбүз аралаштык да, кымындайбыздан. Анан 7-класста жүргөндө, 6-класста экен, пионерлер күнүнө бардык 19 майда Таласка. Барыбынан биринчи жолу ушундай токой көрдүм да. Ушундай кооз экен, ушундай сонун дарактар өсүп турат. Анан келип жолдо сүйлөшүп келатабыз, эмне үчүн бизде токой жок. Анан келип башкармага кирдик, баягы Тимур командасы баарыбыз. Кирип анан айттык, а киши абдан уюштургуч киши эле. Биз төмөн жакта токой бар экен. Бизге көчөт алып келип берсеңиз, биз балдар тигебиз деп. Анан ал киши ойлонуп калган, бирок ал жылы жасаган жок. Анан кийин Таластын токой чарбасы баштады да бул ишти. Токой чарбасы баштап, анан ошол биздин башкарма тиктирди болуп калды аты. Анан токой кийин карасак, бул эми укмуш нерсе экен, жапай камандарга чейин аралап кетти ал токойду. Айыл эли, мурда ар кайсы жакта жүргөн элдер тууган болуп калышты, аралашты дегендей. Анан 2 бригадага бөлдү дагы, экөөнүн социалисттик мелдешке салып койду. Ошо менен анан тытышып, Советтер Союзу өлгөнгө чейин анан 2 бригада жатты, анан малын да багып атты, таласын да тытып атты. Биздин айыл ошентип жашады. Айыл өрөөнүн эң башка айылы. Сууну биринчи ичкен айыл да. Абасы таза, суусу да таза. Анан ушунун өзү адамдардын мына жан дүйнөсүнө кадимкидей таасир этет экен. Анын үстүнө биз жайлоодо чоңойдук. Эми жайлоо деген бир беймарал турмуш экен да. Мен бейиш ушундай эле болсо керек деп ойлойм. Жайлоодо шашкан киши жок. Саатты эч ким карабайт. Баары эрте ойгонот. Себеби шаарда 8-10 саат уктаган адам жайлоодо бир 3-4 эле саат уйкусу калат. Бул бир керемет да. Анан боз үйдө бурч жок да. Боз үйдө уктаган киши кадимкидей эс алат. Стресс болгон кишилер ушу боз үйдө укташ керек да. Боз үй кадимкидей алып салат. Анан жайлоодо күнүгө боз үйдө уктайсың. Таза аба, таза суу, ичкениң таза тамак. Азыркыдай мынагу ингредиенттер кошулган шумдуктуу тамактар эмес. Ичкениң кымыз, чай. Анан 2 күндүн биринде эле бири-бирин чакырып эле ушу беш бармак жеп атканы. Азыр эми кээде биз эртеңден эрте турганда айылды сагынабыз. Сиз айылдын кайсы жерин сагынасыз? Ушул агып өткөн Таластын суусунбу, суунун боюндагы токойбу, үстү тараптан, тоо тараптан келаткан шамалбы, сиздин бала кездеги көчөнүн чаңыбы, эмне жүрүңүзгө жакын? Мага эң жакыны Таластын суусу. Мен ушул суу менен дос болдум да, чекейимде. Анткени мен ырдагым келчү. Анан бирок кишинин көзүнчө ырдагандан уялчумун да аябай.
Анан чоң суунун боюна барып алып туруп тамагың айрылганча кыйкыра берсең деле эч ким укпайт экен да. Ошол суу угат, сен мага угуп аткандай сезилчү да, суу. Сууга эле ырдай берчүмүн барып кыйкырып. Анан сен чыңкылдаган үнүң суу менен кошо кете берет экен. Эч кимге тоскоол болбойсуң, эч ким сени укпайт дагы. Ушул суу мага жападан жалгыз койчай дебей уккан бир угарманым сыяктуу, досумдай болуп калды да. Анан ошон үчүн мен кийин бир ыр жазгам. Шаркырап аккан кашка суу деген. Ошо айылдан кетерде ушу автобустун аялдамасында туруп анан кийин ушул сууну эстедим да. Чуркап барып суу менен кадимкидей жакшы тур эми, жакшы ак. Жакшы кал деп коштошуп анан келип автобуска түшүп анан кеткем. Ошол боюнча ыр жазгам да. Биринчиси ошол шаарга кетип бараткандагы ыр, анан кийинкиси көп жылдардан кийинки анан баргандагы ыр да. Шаркырап аккан кашка суу, шапатаңда торолдум. Шаарда эми башка суу, шарыңа куса болормун. Анан көп жыл өткөндөн кийин шаркырап аккан кашка суу, шашты элем бир кез сенөөңдү. Шаардан эптеп алып келдим, шалдырай түшкөн денемди. Шаркырап аккан кашка суу, шаша бер, сенде арман жок. Шарыңды тыңшап турайын, менин шашар жерим калган жок деген ыр жазгам. Ушул сууга эле бүт ыймандай сырымды айткым келе берет да. Эмнегедир? Эң биринчи мен сагынып көргүм келип эстегеним ушул таластын Караколдун суусу. Анан жайлоо. Мен бала кезим ушу жайлоодо өттү. Жайлоодо мен көбүнчө жалгыз ойнойт элем. Ушу суу бойлоп, ушу эми а кездеги бетеге чөп чыгарып, мал көп эле кезде белден да мондай. Бул бир укмуш романтикалуу дүйнө да өзүнчө. Анан ошол жайлоо өзү, анан жайлоонун жамгыры күнүгө эле түштөн кийин жамгыр жайт эле эмнегедир. Азыр аз экен, жок. Илгеркидей кар да жок, жамгыр да жок да. Мынагы бүт ааламдашкан бир жылуулук кетип баратпайбы? Ошондон уламга да ойлойм да. Жайлоонун жамгыры мага ушу бу дүйнөдөгү бир тескери нерсенин баарын жууп аткандай сезилчү да, күнүгө түштөн кийин келип. Анан бир уйчу аялын сабай берет, ушул жамгырга чыкса болот эле деп ойлой берем да ушул бала кезимде. Ушул тазаланып калат эле дейм. Ушул жамгырда бир суу болсо урбайт беле дейм аялым. Ушундай кыялдар менен, ушундай бир таза жакшы дүйнөдө өттү да мен балалыгым. Ошон үчүн мен жайлоону эң сагынам. Ал жайлоодо жанагы шаркырап аккан кашка суум бар. Сиздин жан дүйнөңүзгө жамгыр качан келди? Кандай келди? Эмне себептен ушул мындай бул бүтпөгөн тема болду? Бул сиздин баягы илхомдун башталышыбы, илхомго түрткөн нерсеби же эмне? Мен мындай түшүнүп калдым да кийинчерээк. Туурабы, туура эмеспи билбейм. Чыгармачылыкка баш койгон киши, аны баштаган адам ага чейин өмүрүндө эмне ыйык нерселерди көрсө, эмне жакшы нерселерди көрсө, чыгармачылыгына ошол чыгат экен да. Мен жамгырды көрүп эле жүргөм, бирок биринчи жолу ушу жайлоого көчүп келгенде үйлөр тигилип, антип-минтип, анан эле дыбырап жамгыр жай баштады да. Анан апам айтып калды, жамгырда чуркаган балдардын чачы кара болот деп. Мен болсо чачым кара болсо экен деп алынан кийин мен татырактап чуркап жөнөдүм да жамгырдын астында. Нары чуркап, бери чуркап, а биздин жамгыр мөндүрлөп барып токточу да. Жылаңайлак чуркап жүрөм. Анан артында мөндүрлөп кетти. Дөңдөн бери ушу согон чогум менен бутумдун кыры менен араң келип үйгө көгөрүп үйшүп. Анан апам урушчу эмес мен жамгырда чуркаганда. Кийимимди которуп анан жылуулап жаап койчу. Боз үйдүн эшигин түрүп коет эле. Анан боз үйгө жаап аткан жамгырдын баягы дабышы шабылдаган бир керемет дабыш да ушул. Анан боз үйдүн эшигинен наркы өйүстөгү бетегелерди шамал айдаганда деңиздин толкунундай болуп, момунтуп жалт жулт этип бир күмүш капталдары ачылып аткан бир керемет көрүнүштү көрүп атып анан кийин уктап кетет элем. Көп кайталанды да ушул. Анан жамгыр мага ошондон жакын боло баштады. Анан эле
Ушул мен өзүм да бир нерсени сезип айта албайм да, түшүнбөйм эмне экенин. Ушу жамгыр жааса эле ошого чыккым келип эле, ошонун алдында чуркагым келип, анан ошентип жүрүп аралашып кеттим. Анан аябай жамгыр жаабай калган күндөрү кадимкидей ойлоп, кадимкидей ушу эңсейтилем да. Анан азыр көрсөм мына үйдөгү жанагы өсүмдүктөрдү уругунан өстүрүп баштаганда жамгырдын суусу кандай дары ошого. Жөн крандагы сууну куйбай, жамгырдын суусун куйсаң бир паста дүрдей түшөт да. Анан бул аябай таза суу экен да көрсө. Аны мен бала кезде деле билбейм, бирок мага ошол кайра ушинтип аралашып жүрүп анан кийин бир ыйык нерседей болуп калды да. Кийин анан чыгармачылыкка аралашканда баягы ар нерсени окуйсуң да. Акындардын ырларын окуйсуң, чыгармаларды окуйсуң, анан жамгыр деген сөздү көрсөм эле кадимкидей денем дүрдей түшчү да. Бир жакшы нерсени уга тургансып, жакшы нерсени окуй тургансып, анан кичине кусо болуп кетет элем ушу жайлоодогу жамгырларды эстеп. Анан шаардын жамгыры эмнегедир жайлоонун жамгырына окшобой койду да такыр. Мен студент болуп келгенден кийин бир-эки жолу ушу шаардын жамгырында нары бери чуркап көрдүм. Бирок кир экен да шаардын жамгыры. Көтөрүлүп турган, уюп турган чаңдын баарын алып түшөт экен да, башыңа үйүп алат экен да. Анан чыкпай калдым. Ошол чыкпай калганым мага оор тийди кадимкидей. Анан ошо айнекти ачып коюп анан жамгырды тыңшап отурчу болдум. Студент кезде биздин жатаканада бир кичинекей бөлмө болор эле, үтүк бөлмө. Анан ага эч ким деле кирип үтүктөнбөйт, баары эле бөлмөсүндө. Анан ошол жерди мен кичинекей бир өнөркана кылып алдым да. Ошол жерге отуруп, анан айнегин ачып коем. Анан нар жагында эми укмуш пейзаж турат дейсиңби? Полиграф комбинаттын бир шу албаган бопбоз дубалы турат. Аны эчтеке көрсөтпөйт. Бирок ошонун ортосунда жамгыр жаайт да. Ушуга дагы каниет кылып, ушул эми огожо да. Ошону тыңшап отуруп, анан ушу баянымда ойногонду, андан ар кандай бир фантазиялаганды, кыялданганды абдан жакшы көрүп жүрдүм. Айла жоктон жасап жүргөн иштер катары сезилет да азыр мага. Түкө мен сизди билгеним бир чыгарам кылымга тете убакыт болуп баратат го. Сиздин аябай жылдыздуу учурларыңыз, аябай таанымал, ушунчалык бул жер сууга батпай, элди мындай сыйлап, алаканына салып турган учурлар болду. Ошол учурларда да көздөрүңүздөн бир ушул кусалыкты байкачу элем да. Ушундай бир төгүлүп чачылып бир өтө кубанганыңызды көргөн жокмун да. Мисалы, адам мындай бир аябай жакшы сый, жакшы мактоо, жакшы мындай бөпөлөө учурунда баары бир адам алып учат да, пендесиң да, көкүрөгүңө алып учат. Анан калса таластык болсоң да. Анан мындай ошол учурда да бир басмырт, бир кусалуу болуп коет элеңиз да. Бул каяктан келаткан кусалык? Биз кыйын турмушту көрдүк аябай. Мен кичинекейимден бери эсимде да. Анан бул турмуш жиниңди кагып коет экен да. Жиниңди кагып коет, анан качан болсо ушундай кыйынчылык болушу мүмкүн деген түшүнүк болуп калат окшойт го кишиде. Мисалы мен эки агам мага караганда оптимисттер эле. Алар жаркылдап, телегей тегиз кишидей жүрчү дайыма. Жолуккан кишинин баарын күлдүрүп, көңүлүн көтөрүп, өздөрү ооруп турса деле. Алар ушундай кишилер болчу. Алар атамды тарткан кишилер болчу. Мен болсо апамды тартып калгам. Апам болсо атасын тарткан, таятам жактан да биздики. Анан апам өзү мына көп күлгөн, көп сүйлөгөн кишини жаман көрчү. Мен ушул жагынан тартпай калдым да. Мен бажылдап көп сүйлөйм да. Анан өзү андай деле маңдай жарылып, канчалык чоң кубанч болсо деле андай сүйүнбөйт эле. Анан кыйынчылык келсе деле ушу наалып, күйүп-бышып кайгырбайт болчу, кайраттуу киши болчу анан. Бир калыпта жүргөн киши болчу. Ошол мүнөзү мага өтсө керек деп ойлойм да. Толук болбосо дагы бир кандайдыр бир деңгээлде өтсө керек. Себеби мен дене түзүлүшүм, кулк мүнөзүм тигиндей мындайым бар ошол апам, таятам тараптан да. Анан калса агам аман айтып калды мен алгачкы ырларым чыкканда. Ай, эгер сени бирөө мактаса, ал өлтүргөн жатат деп түшүн деди. Ушул мээме чегедей кагылды да. Мактаса эле ушул оюма келчи да.
Анан каяктан кубанасың? Анан а киши көп нерсени айтты мага. Анан өзүм дагы бизге чейинки таланттуу адамдардын, ошондой абдан популярдуу адамдардын өмүр баяндарын көрдүм, окудум дегендей. Анан алардын трагедияларын көрдүм. Ар бир нерсе убактылуу экенин, өтүп кетерин, кайра эле баягы турмуш башталарын көрүп билгендейин, анан эмнеге дардактайт, эмне көгөт. Билип турасың да, мунун баары өтө турган, кете турган, баягы переходящий деп коет го орустар. Ошол сыяктуу бүгүн бар, эртең жок нерселер да. Жаштыгың деле, популярдуулугуң деле, талантың деле баары тең, бүгүн бар, эртең жок нерселер да. Анан учурунда болуп калса дардактап көп, болбой калса шүмүрөйүп байкуш болуп, болбой эле жөн эле жүрсө эмне болот деп ойлойм да. Себеби сиз 3-1 туугандын кичүүсүсүз. Апаңыздын боорунда болдуңуз. Мындай адатта кичүү бала эркек болот. Кичүүсү кичине эси жогураак, тентегирээк болот. Анан баягы Эсенбай өзүңүз айткандай аябай оптимист, күжүлдөгөн киши эле. Аманбайке дагы бир баягы сырдуу, аябай интеллектуальный, бирок өзүнүн бир жакшы юмору менен жүргөн киши эле. Анан баягы мен сизди биринчи Аманбайке менен бир тууган дегенде аябай таң калгам. Себеби мен эки башка киши деп ойлочумун. Анан кийин деле ойлой бердим да, ошол балдардын кичүүсү болсо тамактын таттуусун жеди. Алардан калса дагы кийим кийди. Өтө деле башына мындай үй турмушунан түйшүк түшкөн жок. Анан бул кусалык каяктан келатат деген суроо болчу өзүмдөчү дайыма. Эки агам деле көрдү ошол кыйын турмушту, бирок булар билгиччи эмес да. Сыр бербеген, оптимист кишилер, мен өзү жакшы көрөм оптимист кишилерди. Алар баары эр башына күн түшсө элге сырын билгизбейт деп коет го. Ошол оптимисттердин макалы да бул. Анан менде аларга караганда пессимизм бар да. Мен көп нерсенин эртеңкисин ойлой берем дайыма. Мектепте жүргөндө эле ушундай болчу. Мен бир классташым бир жолу макала жазып атпайбы, мага 50 жылдыгымдабы. Бул 9-класста жүргөндө эле пенсияга чыккандан кийинкисин ойлоп жүрчү деп. Эсимде жок, ушундай сөздөр болсо керек да. Анан эртеңкини ойлогондо ошого кандай барабыз дегенде, мен көртүрлүктү жолбосо мынагы материалдык мүдө, материалдык канааттануу эмес. Биздин кичинекейибизден алган тарбиябыз, мен апамдын берген тарбиясы дагы, эки агамдын берген тарбиясы дагы көр дүйнөдөн өйдө сууруп чыгып кетти да. Анан бир качан болсо ичиңен бир сана аркап тура турган дүйнөгө алып келди да. Мисалы, бирөөлөр үчүн бир жакшы байлык тапса, бир нече убакытка чейин майрамдыр. Бизде болсо, биздин боз үйүбүз өрттөнүп кеткенде келип апама кайрат айтып атышпайбы? Эми ыйлабаңыз, кайгырбаңыз десе, эмнеге ыйлайт элем деди. Дүйнө эмне экенин көрбөдүкпү деп койду. Көрсөт, ал атасын айтыптыр. Атасы абдан бай киши болгон, анан кулакка тартылып бүт бир күндө жок болду да баары. Ошондон кийин анан апам айтчу, дүйнөгө кызыкпагыла. Дүйнө эмне экенин көрбөдүкпү, опасыз нерсе экен. Киши болгула, адам болгула дечи да. Эми ушу 1-класстан кулактын кызы деп мектепке окутпай кубалап жүргөн апамды. Ал жылың 5-ке окуган экен, кийин абдан арман кылып жүрдү, окубай гана калдым да деп. Жакшы окумак, аябай. Ошо 1-класстан чыгарып ийген, анда латын алфавит экен. Кийин бизге бирдемелер жазганда латын менен кириллицаны аралаштырып туруп урчу да. Апам. Ошол өзү үйрөнүп алып кириллицаны дагы. Анан кезит, китептин баарын окуп отурбады, картайганча. Радиону, силердин передачаңардын баарын укчу радиодон. Анан жакшы сын көз карашы бар эле. Мисалы, мен ырларымды мактаган жок апам. Анан бир энелер сүйүнөт го, балам ыр чыгарып жүрөт, ырдап жүрөт, эл астында жүрөт деп. Жок. Бир да жолу андай болгон жок. Ырдап жүрөсүңбү деп коет, болду. Себеби а киши илгерки эме менен илгери айтчу дем. Мына Арстанбек Буйлаш уулун Буйлаш чакыртып алып сабатып атпайбы? Биздин тукумдан дубана чыккан эмес, жабасың деп, ырдабагын деп.
Ошол сыяктуу эле кийинки эле адамдар дагы ушул ырчыны дубана катары көрчү. Көп балач эмес. Анан калса биздин бир кездеги филармониянын артисттери да бул артист деген эмне экенин ушундай бир түшүндүрүптүр элге. Артист десе коронавирус дегенден да катуу чочучу да эл ошол кезде. Анан мен деле ушул искусствого барам дегенде аябай катуу сын уктум да. Эки агаман тең баарынан апам эмне артист болоюн дедимби деди. Анан артист болбойм, мен маданият кызматкери болом да, койчу деп койду, бүттү ошо менен. Ал кыска эле сүйлөчү да. Ошого карабай көгөрүп отуруп искусствого кирип кеттим. Мени баягы ичимде уктап калган итим политехтен сүйрөп келип искусствого киргизип жиберет. Анан биз көргөн турмуш жанагындай позициялар анан менде ошондой бир мүнөздү калыптады окшойт да. Мен кичекейимде көп сүйлөчү эмесмин. Мен кишини көрсөм тиктеп эле отура берчүмүн да. Эмнени ойлонгонум эсимде жок. Бирок тиктеп эле отура берчүмүн. Бир жолу Тайжамдыкына жатып окуп жүргөндө бир киши келип калды. Анан мен ушу улам жылып отуруп түйүнө чейин барып калыптырмын. Анан ушу кебетеси кызык окшойт. Бир кезде ал киши кыйкырды. Ой, Дилде, эмне болгон бала бул өзү киши көргөнбү мунуңар? Мен чоочуп кеттим ошондо. Ошондон кийин анан кишиге жакын барбай, алыстан тиктеп отурчу болдум да. Бирок ушу аябай кызыгам да, ошондой эмнени ойлончумун мен? Муну каршы көзүн карайынбы, эмне, билбейм. Тиктеп эле отура берчүмүн. Сүйлөчү эмесмин. Кызык болсо керек киши кызык болсо керек. Билбейм эмне экенин, шыгылып ушундай болчу да. Анан мүмкүн ошондон калганбы дейм. Сиз экөөбүз бир 10-15 жыл ошна болдук. Азыр айтып атсаңыз эстеп атам. Апаңыз эртең менен чыгар эле да тиги Бөкөнбай көчөсү менен Манаска чейин жетип, анан светофордон бурулуп жолдун бер жагына өтүп, анан Исановдон бир аз өдө бурулуп барып, анан бир чоң круг жасап, анан кайра үйгө кирип кетер эле. Ошол бир калыпта. Мындай аскер адамдарындай болуп, сиз оюнчунан айтып калчу элеңиз го, апам менен Сталин бир тууган депчи. Анан ушун үйүңүздө канча болдум, ал кишинин деле мындай өтө деле бир ачылып сүйлөгөнү көргөнүм жок, бирок эч кимге мындай эмеде кылган жок. Мындай мишайт эткен жок да, мындай эмесин. Өзүнүн жашоо образын, өзүнүн эмесин таңуулаган да жок балдарга. Балдарды ушул балдарыңызды эркелетип, бир жакшы бир айыр жагы эзилип турган ушуларды көрдүм эле. Анан азыр эми ушундай бир куракка келбедикпи? Карасаң, мурда жашыраак кезинде ойлойсуң, мен бир туугандарым менен окшош эмесмин. Мен булардан башкачараакмын го. Анан сөзсүз түрдө өзүң айтасың да, ушул начарыраагы менмин го депчи. Калгандарым баары жакшы го депчи. Азыр ойлоп көрсөңүз, ушул Эсенбайкеден, Аманбайкеден, апаңыздан сизде эмне бар экен? Өтөт экен. Баары бир өтөт. Ушул аралаш жашаганда же айтып жеткизет, жолбосо көрүп, баягы орус жазуучулары айтат го, он своим присутствием воспитывал деп. Ансыгандай ошол кишинин өзүнүн эле баскан турганынан көп нерсе аласың. Аны эсиңде калбайт да, анын баары. Ошонун баары кире берет көкүрөккө. Бирде алар айтып түшүндүрөт бирдемени. Анан мен эки агамдын артыкчылыгы эч качан булар мындай күчкө салып, жолбосо болду бас деген сыяктуу позицияны карманган жок да. Дайыма түшүндүрөт эле. Анан кийин мен тиги апамдын сиңдиси Мөркан эжем деген бар болчу. Ошол биздин колдо чоңоюп калган да, ал атасынан 2 жашында калып, анан ушул апамдын колуна келип, анан кызындай болуп калыптыр да, биз эже дечүбүз. Анан ошол айтып атпайбы? Сен кичекейиңде дейт, катуу айтса тескери кеткен кежир болчусуң дейт аябай. Анан акырын айтып, жакшы сүйлөшсө, баарын жасайт элең дейт. Анан кичине эле үндү көтөрүп, катуураак айтса, тиби кылса бүттү тескери кетчисиң, жолбосо бирдеме менен уруп кирчисиң дейт да. Анан ошол мүнөз калып калса керек деп ойлойм да. Бул мүнөз атамдан эмес го деп ойлойм. Атам жумшак киши экен. Анын ачуусу жок киши экен. Ошол бизге жукса болмок экен. Эң эле ачуусу келгенде ок Кудай урган деп мурдун жанып койчу экен, болду.
ушу абдан мындай ярыс гнев деп коет го, ошондой болуп жаны кашайгандагысы экен ал. Ал апамдын өзү таптакыр башкачу. Апам ачуусу чукул болчу, анан 3 эркек баланы зымкыйтып тартиптүү кылып чоңойтуш үчүн ошондой мүнөз керек экен да. Апам абдан туура кылган деп ойлойм бизди. Биз ушу мектеп бүткөнчө эле апамдан коркуп жүрдүк да. Себеби ал бизди жанагы үйсү деп эркелеткен жок. Балекетиң алайын, садага болоюн деген сөздөрдү уккан жокпуз биз. Ал биздин катаал тарбиячыбыздай эле, биздин бир аскери командирибиздей, полктун жетекчисиндей болчу да. Анан айтканды жасабасаң, жазалайт эле. Ошон үчүн биз бирдеме айтылганда ошону жасаганга аракет кылып көндүк да кичекейибизден. Эки агам болсо, ал башкачараак. Алар түшүндүрүп, экөө тең педагог болсо, улуу педагог болмок. Себеби бир нерсени түшүндүргөндө ушундай бат түшүндүрөт эле да экөө тең. Мисалы, байкем мага 36 тамганы заматты үйрөттү да. Мына басма түрүндө жазганды. Андан кийин жарым сааттан кийин кайра чуркап келип жазма түрүн деген бар экен десем, аны үйрөттү. Бир заматты үйрөттү да, ушундай жакшы түшүндүрөт эле. Кийин өзүнүн неберелери дагы мектепте бир нерсени түшүнбөй калганда, мугалимдер түшүндүрө албаган нерсени байкем заматта түшүндүрүп койчу да. Ал эгер педагог болсо, улуу педагог болмок. Себеби түшүндүргөндүн жакшы жолдорун билет эле да. Логикасы күчтүү болчу абдан. Ошол киши бир жолу 78-жылы эсимде, мен көлдө иштеп жүргөндө бир айылга барып калдым. Анан барсам, байкем айтып калды да. Билесиң, ушу Советтер Союзунун өмүрү кыска болот деди. Ай эмнеге десем, булар адамдын баарын бирдей кылабыз деп атат. Табият деген адамды бирдей жаратпайт. Мунун өзү чоң жаңылыштык Советтер Союзунун. Мындай нерсе жүрөт, бирок көпкө чыдабайт. Бул өлкөнү кыйрап кетиши да мүмкүн деген да. Анан мен ичимде эле калды, ушундай империя кантип кыйрасын деп ойлоп атам да, ушунчалык системанын баары коюлган. Баягы алгачкы жылдар болсо бир жөн дүңкүлдөп бүт дүйнөнүн жүрөгүн түшүрүп аткан өлкө кантип кыйрашы мүмкүн деп ойлогом. Анан 91-де кыйрап кетпедиби? Анан барып байкем айттым да. Сиз көз ачыксызбы же ойлоясызбы? Сиз 78-жылы айтты элеңиз. Ушу 13 жыл мурда. Десем, бизде эми көз ачыктык жок го, бирок биздин Атабек деген чоң атабыз абдан чоң көз ачык киши болгон экен дейт да. Мен бир чоң апаларыман уккам. Ал айла жок көз ачык экен, бирок анысын көп эметчимес экен, пайдаланчу эмес экен. Бир жолу дейт, бир чоң апабыз айтат. Атам айтып калды дейт. Чай ичип отурсак, бирөө бир жасалгалуу ат менен алчактатып, карап да койбой, бизди салам да айтпай эле өтүп кетти дейт. Ана ошондо сенин чоң атаң айтты дейт. Оп, бечара 3 күндүк өмүрү калыптыр могулун деп. Эмнеге айтты да еп калдык, 3 күндөн кийин өлүп калды дейт ошол. Аттан жыгылып. Анан бул көз ачык киши турбайбы деп. Анан айылда чочуркап да калат экен да көз ачык кишиден өзү. Анан тигини муну сураганда айтчу эмес дейт, эчтеген айтчу эмес экен. Ал көп сүйлөбөгөн экен да. Бирок ошо бир нече эмеси бар экен, ошону абдан таамай айткан экен. Анан ошондон бир тамчы, жарым тамчы келсе керек бизге деп тамашалап койду байкем. Ошондон эле баягы жамандын айтканы келбей дөөрөгөнү келет деген макалды билесиңби дейт. Анан ошону тамашага буруп кетет эле экөө тең. Сиз азыр айтып атасыз, ошол тамганы да бат үйрөндүм, кошуп окуганды да бат үйрөндүм деп. Бул эми баягы сиздеги куйма кулактык. Апамдан келген жөндөм да бул. Анан азырча айтканда баягы музыкалык слух. Ошол табити бар адамдар бир нерсени угуп кабыл алат. Мисалы кээ бирөө көрүп кабыл алат, кээ бирөө угуп кабыл алат. Бул баардыгында эле боло бербейт. Анан демек өзүңүздөгү ушул чыгармачылыкты качан байкап калдыңыз? Качан ошол бир чыгармачылык эрүүгө келип атканын, бир башкача экенин, бул дүйнөнү башкача кабылдоо кандай болду? Эсиңиздеби? Мен кичине алысырактан баштайын да. Мен таятам
бай киши болуп, ал менен ушу малын санап эле отура бербей, малын саначу эмес экен ал. Бул казал жазчу экен да. Казал жазып, анан кийин домбураны укмуш чечти дейт, казактын домбурасын. Эмнеге казактын домбурасын четкенин эч ким билбейт. Ошол кишинин ыры бар. Кулак болуп айдалгандагы бир куплет ыры мага абдан жагат да. Бир кезеге келгенде казык арта жал жедим, бир кезеге келгенде жата калып кар жедим дейт. Асман жердин ортосунда эле жүргөн киши экен. Анан кийин мен китебимде да яздым. Мен Мерке айылында ушу таласка кетип баратканда ошол жерге токточумун да дайыма, эмнегедир. Бирөөгө жолуга тургансып, бирөөнү күтүп аткансып. Анан 10 жылдай ушинтип жүрдүм. Анан жаман москвичимди айдап алып, бир күнү дагы ошол бир чын чай ичип алып, жөнөй берейин десем эле бир жупуну кийинген киши. Айналайын деди, анау Таразга дейин ала кетсең кайтет деди. Тараз дегени Жамбыл экен. Бирок Жамбылдын атын айткысы келбейт экен ал. Илгерки атын айтат, Тараз. Тараз деген кайер десем, ал Жамбыл дейт. Мына отуруңуз. Отурду. Кийингени жупуну, бирок отурганда кайкалап отурду да, аябай. Карабайт, кетип баратабыз экөөбүз. Анан кай элденсиң деп койду мени. Ошо таластын баш жагында Көпүрө базар деген айылдан, дурус. Осы сен Ленинди көргөнсүң ба деди. Жок, каяктан көрөм мен Ленинди десем. Мен көргөм деди. А сиз каяктан көрүп жүрөсүз десем. Турады ғой Жамбылда мына бир сом сурап. Минтип турат го. Ошону Ленин дейт, турат го дейт, бир сом сурап. Чымкентте де турат дейт. Бул кызык киши экен деп карап койдум. Анан бир аз жүргөндөн кийин кай уруудансың деди. Анан айтып келип, анан таятамды айтканда эле токтот деди машинеңди. Токтоттум, эшикке чыкты. Беркел деди. Анан кийин жанына барсам эле, ошол мен таятам болот десем, айналайын деди, осы кишинин эмесин, немересин көрөтүн күнүм бар экен го. Кучактап алып багыштын көзүнө жаш тегеренип көрсө, анын атасы бай болгон экен. Анан булар суу самырга мал айдайт экен дагы, ошол биздин эмеден ашып, анан таятамга келип, бир күн, 2 күн ошол жерде анын казалдарын угуп, домбурасын угуп, анан кетчикен, өргүп алып. Ошондо мен 13-14 жаштардагы бала элем дейт. Анан сенин татаң дейт, ошо казал жазчу дейт. Анан ошонун бир казалын биз мен акем дагы угуп келип, ошо казал жакшы көргөн киши болсу дейт өлөңдү. Анан келип айтып казактарга тарап кетти дейт. Анан апамды айтып калчы. Апам бирок таятамдын ыры деп айтчу эмес. Жөн эле айтып калчу да. Эр жигит күрөшпөгүн балбан менен. Балбанды жыга албайсың чалган менен. Аттыңай бир жыкпастан жыгылдың деп өмүрүң өтүп кетет арман менен деген ырын бул казактарга таратып ийиштир. Жанагы киши айтат. Бияка келип айтсак эле элдин оозунан оозго өтүп эле дейт. Тарап кетти. Татаңдын өлөңдөрүн жыйнаган адам барбы дейт. Анан мен келип сурасам, айтты да ал киши казал жазчу экен, анан арабча жазчу экен дагы, жазып, анан дептер толгондо уукка кыстырып койчу экен. Ошо уукта бир нече дептер турчу дейт, кагаздары. Анан баягы Совет бийлигинин 2 жоокери менен муну кулакка айдайбыз дегенде отуруп жашынакай сүйлөшүп отуруп анан бир кезде бул эмне дептир да бирөөсү. Бул казалдар дептир. Совет бийлигине каршы жазгансыңар да, дейт. Анан таятам жини келип туруп бирөөсүн алып туруп анан 1-2 окуп бериптир да. Окуп берсе тигилер маңырайып түшүнбөйт. Анан мен оку. Каяктагы Совет бийлиги? Десе тигилер тамма тааныбайт экен. Арабча билбейт. Анан баарын алып барабыз тияка баргандан кийин анан көрөбүз дептир да. Анан таятам карап туруп бүт дептерлерин жыйнап турду, анан кийин тайнема айтыптыр. Булар мени Олий атага чейин айдап барганча курсактар ачат, тамак аз. Анан эт астырып коюп ошонун эмесине бир барактан айырып анан отуруп өзү өрттөдү дейт. Ушу эң аягында бир билимдүү урпагыма жетсе болбойт беле деп анан кийин сакалылды бир көз жаш кулап кетти дейт да. Апам ошондо кичекей кыз экен. Кичекей эмес, бой жетип калган кыз экен. Анан анын ыр жазганы, мына улуу агамдын ыр жазганы, Амандын ыр жазганы, менин домбура чертип же болбосо музыкага аралашып калган баары ошол таятаманда.
Анан ал ичиңде жүргөнүн билбейсиң да, качан эмне экенин. Мектепте жүргөндө эмнегедир ыр жазгым келди. Себеби Байкем жазат, Аман жазат, анан баягы көргөнүңдү турайсың да. Ыр жазып жүрдүм. Райондук гезитке жиберем, ал чыгып калат 5-6 класста жүргөндө. Жаз жөнүндө жазам, табият. Анан ыр жазса боло турбай деп коем. А музыка болсо мага ошо кичекейимде бул бир кызыктай келди да. Анткени 6 жашымда биз жайлоодо жүрсөк бир патефон келди. Бирөө көтөрүп келди көк патефонду. Анан бир күй табагы бар экен. Ал күй табактын бир бетинде Кара Молдо Ороз насихатты чертет экен, бир бетинде Мыскал Өмүркан ырдайт экен. Биздин филармониябыз ушул, күнүгө ушул экөөнү угабыз. Мен насихат жүрөгүмө сиңип калган ошондон да, күнүгө угабыз. Кайрыгын жатка билем, анан ушундай арбалгам ушу күйгө. Ошо 6 жашта элем ошондо. Анан таң калгам да, ушундай чертсе болобу комузду деп. Анан Мыскал эженин үнү баары эле шыпшынып эле таң кала берет, ушундай үн болобу деп. А менин кызыкканым патефондун аржагында чуңкур бар экен да. Мына койколоктогон моюнун артында бир чуңкур бар. Ушуну эле карай берем да. Ушу ырдап аткан кишилер ушу жерде болуш керек. Киши ырдап атат да. Эми аны билбейсиң да техниканын эмесин. Ушул жерде бир мындай болгон киши бар болуш керек. Ушуну көргүм келет да. Анан чуңкурдун аржагы көрүнбөйт. Көрүнбөйт экен чын эле. Аябай карагам. Көрсө кичекейиңдеги уядан укканың да ошол. Анан музыкага болгон кызыгуумду ойготкан ошол пластинка болду го деп ойлойм да. Күнүгө уга берип, биринчи баягы адам көркөм табити калыптанат го. Ошону эми айылда кишилер кыңылдап бирдемени ырдап калчу ар кайсына. Бирок биринчи баягы пайдубалына келип түшкөн чыгарма ушул насихат болду да. Анан Мыскал эженин ыры болду. Качан ырдап баштадыңыз? Анан 5-6 класска келгенде, өзүм жанагы таластын суусуна чаңкылдап ырдап жүрдүм. Бирок эл алдына чыккандан абдан коркот элем, уялат элем да. Анан 5-6 класста биздин ыр-хор кружогун жетекчеген агайыбыз чык болбой эле комуз менен ырдап салды да. Ошондо биринчи жолу чыгып анан кийин ушу Байкемдин 7-8 класста жүргөндө жазган бир ыры бар эле. Анан бул чоң акын болмок экен деп азыр ойлойм да, ошол ырын ырдап чыктым. Биздин жайлоону сүрөттөгөн да Байкем. Тоо башы мөңгү агарат, созулуп суулар салаалап, көөдөнү жашыл дукаба, көлтөрдү келем аралап. Сур булут менен уланып, сумсаят зоолор мунарык. Башынан улар үн салса, байкалбайт көзгө тунарып дейт. Эми бул 8 класстын баласы жаза турган ыр эмес да, бул Байдылда жазсы десе ишенесиң, Какен Алмазбеков жазды десе ишенесиң. Себеби аллитерациялары, уйкаштары тигулардын бар ошолордун стилинде да. Анан ошол байдикелердин ырларын жакшы көрчү Байкем, анан төкмөлөрдүн ырларын. Анан өзүндө мүмкүн ошондой бир талант болгондур, бирок ал киши мындай болчу. Байкеме 2 сап ыр айтсаң, ар жагын 15-16 сапка чейин улап кетчү ошол уйкаш менен. Анан төкмөлүк өнөрү бар экен деп койдум да. 1-2 жолу тойдо микрофонду алып эле шатырата төккөн учурлар болуптур. Жеңем айтып жүрөт. Азыр жеңемдин эс тутуму магнитофондой да. Ошол төккөн ырын жаттап калыптыр бүт. Бир укканда эле жаттап калмайм бар дейт да. Анан ошону кийин Байкемдин китебин чыгарганда ошого киргиздик да. Ачылбай калган сандык да Байкем. Аманго кичине жазып калды, ите анын шарты жок, эчтекеси жок. Бир отпускага чыга калган 10-15 күнүн ичинде ошол бирден китеп жазып калды болгону. Булар ачылбай калды экөө тең чоң талант болчу. Себеби бир жолу бир кызык болду. Аман каникулга келди, университетте окуп жүргөндө. Анан Байкем экөө поэзияны эле сүйлөшө берет да, Мидин, Райкан, анан Пушкин тигиндей мындай бизге бейтааныш баары. Анан эле ыр жазышат экөө тең. Анан кимиси бирөөсү айтып калды. Кел экөөбүз ыр жазабыз бир куплеттен. Эмнен жайлоонун таңын жазабыз, же айылдын кечин же таңын жазабыз.
Анан болуп тур деп экөө же эки жерге отура калып анан кийин ыр жазып бир куплеттен ыр жазышты. Эми ай эки бир туугандын биологиялык өзөгү бир го, бирок поэзиядагы окшоштугуна таң каласың да кийин. Бирөөсү жазып атат. Жылып барып эмес алып андагай, жылдыздарда көз кышышып жандабай, түнөгүнө жылт деп кирип кетиптир, түндө болсо чачыл деле андабай. Эриккендей жай калпаган жел дагы, эмесине келген өңдүү шамдагай. Орнунан жарк деп тура калчудай, о кыштактын наз күчүшкөн таңдар ай деп бирөөнүкү. Эми керемет картина да. Экинчисиники болсо, бирин серин анда жылдыз калбады, билиндирбей асман уурдап алданы деп, аныкы да ушундай, 8 саптан жазабыз деген. Экөө. Анан кийин ойлойм да. Бул экөө төгүлүп эле турган акындар экен да. Жана Салижан жигит бекеринен жазган жок. Бул аман ыр жаздырып эле отура турган жигит болчу деп. Ушул төгүлүп турган учурлар ачылбай кете берди да. Экөөнүктөн. Аман байкенин бир жырын окуп аябай мындай. Анда сиздин бир тууган экениңизди билчү эмесмин. Ушундай да намыскөй киши болобу деп ойлогом да. Себеби ушул айылдан келген, айылдан шаарга келген балдардан эч нерсе ойлобой, эчтеке болбой, кайсы жерге келгенин билбей, көчөдө өздөрүн эркин алып жүргөнү, кичине бир аз анча-мынча маданиятсыздык, тоотпостук, ошол нерсе ушул бизден качан кетет, ушу бизде мындай ушуларда өзүмдө калып калбагай эле деген бир окууга алып анан ойлогом да, ушундай да намыскөй киши болобу деп. Билсем кийин сиздин бир тууганыңыз экен. Сиз шаарга эрте келдиңиз. Азыр ойлосом ошо биздин муун шаарды аябай жакшы көрөр элек. Биздин түшүбүзгө кирчи да. Шаарды ушул жакшы көрүп, ушул таптаза, эртең менен таптаза жуулат асфальт, тротуар таптаза, сабакка баратып, же бир жака баратып, ушу эртең мененки Фрунзенин таңы бир башкача эле да, башкача эле. Ушуну бир мындай жакшы көрүп да, коруп да, коргоп да, эми ал кезде азыркыдай түшүнүк жок, бирок ошону билчүбүз да, бул кыргыздардыкы, биздики деген нерсе бар болор эле. Айтыңызчы, шаар сизге кандай өзгөрүүлөрдү киргизди? Эми шаарыбыз баягы жакшы да жаман да жагынан кетип атат го. Биз мектепте жүргөндө айылда мугалимдер бизди даярдайт эле шаарга. Шаардын четинде тротуар деген бар, жөө кишилердин жолу. Машина жолго чыгып кетпегиле. Ошо тротуар менен басканда да оң жагы менен баскыла, сол жагы менен бассаңар төшкө бир коет. Анан шаардыктар деген эртең менен таза жуунат, тигинтет, минтет, чачын тарайт, шымын үтүктөйт, болбосо чыкпайт көчөгө. Ушинтип бизди даярдай берди. Биз болсо шаарды көрө элекпиз, шаардын открыткасын эле көрөбүз. Ар кайсы менен ошол открытка боюнча түшүмө кирет эле менин шаар. Анан ошентип эңсеп, каалап шаарда аябай мындай ыйык тутуп келгендердин заманында шаар таза болду да. Себеби ар бири түтпөйт эле мындай ыпластыктарга. Анан бул шаар деген жөн эле акча таба турган жер, анан эптеп бир батир алып алып анан кийин көрө окатты кыла турган жер деген түшүнүк болгон эмес да аларда. Аларда биздин борборубуз бул Советтер Союзу боюнча 4-орунда турат, жашыл бактары боюнча. Тигиндей мындай. Анан Медиа институтубуз 2-орунда турат деп эле биз жалаң ошондой бир сыймыктана турган нерселер менен толтурчубуз да көкүрөгүбүздү. Азыркы түшүнүгүм эмне? Акчанын баары шаарда турбайбы? Шаарга келиш керек экен, бир тааныш табыш керек экен, бир немеге орношуш керек экен, анан жеп ичиш керек экен. Ушул башкача айтканда адамзатта 2 мүдөө бар го, материалдык мүдөө, анан руханий мүдөө. Материалдык мүдөөгө өтүп кетти да. Капитализм өзү материалдык мүдөөдөн турат да. Биз руханий мүдөө менен жашап жүргөн эл болчубуз. А материалдык мүдөө, материалдык кызыкчылыктар, тиги руханий баалуулуктарды тебелеген кезде ал маданият жөнүндө, тазалык тигүү жөнүндө сөз кылыш болбогон нерселер. Биз жүрүп отуруп анан мынагу капиталисттик өнүккөн өлкөлөрдүн деңгээлине, мисалы Швеция сыяктуу өлкөлөрдүн деңгээлине барыш үчүн эми көп жыл керек да бизге. Себеби биз көрө окат эмне экенин түшүнүшүбүз керек, анын убактылуу экенин да билишибиз керек. Адамга аз эле нерсе керек экенин да билишибиз керек. Мына кечээ Лукашенко жыйналыш кылып айтып атпайбы? Айланайындар эчтекени алып кете албайсыңар. Гробтун чөнтөгү жок.
деп атпайбы? Ошол сыяктуу кыргыздарга деле бул табытта чөнтөк болбойт. Болгону 2 метр бир ак чүпүрөк менен кетет экенсиң. Жылаңач келип жылаңач кетесиң бул дүйнөдөн деген сыяктуу биз бир чакырыктар менен жашашыбыз керек да азыр. Себеби эми көрдүгүнөн жыйнай берсе болот, учурунда жакшы жашап аткандай, баягы адам кыйналбай, материал жактан кыйналбай жашагандай болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок анын баары калат да. Адамга аз эле нерсе керек да, ошол аз нерсеге жетсе жакшы. Андан аркысы бул уже эң сөзүндө чек жоктуктун белгиси да. Өзүнчө жүк. Жүк да, анан баш оору